Alo. Угуп жатам. Салам алейкум. Ва алейкум ассалам рахматуллах баракат. Мен атым Нуркалый, Бишкектен звонок кылтам. Мен сүйлөшкөн кызым бар десеңиз. Эртең ден Валентин күнү сен мага подарка бересиң деп айтат. Мен мусулманчылыкта bunday неме жок экен, майрам жок экен. Жөн эле майрамдасак болбойт десе мага таарынат да. Анан эмне кылсам мен майрам экен анда же ошону мен түшүнбөй турам, ошого толук маалымат берип койсоңуз. Рахмат. Сиз өзү дегизи кыз менен сүйлөшүп жүрүүнүн өзү шариатка туура келет деп ойлойсузбу? Бул таптакыр туура эмес нерсе. Кыз менен жигит болуп сүйлөшүп жүрүү шариатка каршы турган нерселердин бири. Бул кыздын абийирине доо кетире турган нерсе. Бул кызды келечекте бактысыз болуп калуусуна түртө турган нерселердин катарына кошулат. Валентин күнү болсун, Валентинден башка күнү болсун дегеле никесиз турган жубайлардын, никесиз жаштардын кыз жигит болуп жүрүүлөрү шарият тыюу салган нерселердин катарына кошулат. Экинчиден, белек бербестен жөн эле майрамдасак болбойбу? Ошол белек берүү майрамдоонун бир гана бөлүгү. Андан башка белек бербестен майрамдаган деле бул шариатка сыйбаган нерсе. Эгерде сиз бактылуу болууну кааласаңыз, эгерде сиздин жанагы сүйлөшүп жаткан кызыңыз келечекте бактылуу болууну толук каалап, бир адамдар суктана турган бир үй бүлө курууну кааласаңыз, анда сүйлөшкөнү токтотуңуз. Дары ошол кишиге, ошол кыздын ата төркүнүнө, ошол кыздын ата энесине жуучу жөнөтүңүз, тезинен никелешип үйлөнгөнгө аракет кылыңыз. Бул кыз менен сүйлөшүп жаткандыгыңыз сиздин үй бүлө курганга даяр болуп, ошого убактысы келгендигин билдирет. Ал эми момундай беймаа сүйлөшкөн туура эмес. Албетте сиз башка кыз менен сүйлөшүп атканда, ошол кыздын ордунда өзүңүздүн кызыңыз, карындашыңыз, энеңиз, эжеңиз болуп калуусун эсиңизден чыгарбаңыз. Албетте буларды сиз каалабайт элеңиз. Майрамдамак турсун, ошол кыздын өзү менен мындай бир кыз жигит болуп сүйлөшкөнгө шарият тыюу салат. Аллах баарыбызды хидаяттан айырбасын.